Прямой эфир, прямой эфир. Прямой эфир, прямой эфир. Так, келсин кишилер, анан баштайлы. Прямой эфир. Так, эки киши, Турдубай Назгуль, саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуз, Назгуль. 4 киши, 5 киши болду эфирде. Бөлүшүп коюңуздар. Анара саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен, көбүрөөк болсун. Бөлүшүп коюңуздар. Шоке Гаипович, саламатсызбы, Шоке? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Адилбек Байтемиров, бөлүшүп коюңуздар. Бөлүшүп коюңуздар. Суранж да бөлүшүп коюңуздар, эфирде көп болсун. Валейкум ассалам. Осмонова шоколадка дейт. Охо, саламатсыздарбы? Осмонова шоколад. Токтохан Адина, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жылдыз Ибраимова, саламатсызбы? Жылдыз. Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Бөлүшүп коюңуздар. Сураныч Бактоморов, ассаламу алейкум. Кубат Осмоналиев, ассаламу алейкум. Эфирге дагы кошулсун дагы кишилер. Садамбеков, Нарбек хочет участвовать в вашей Анара Сумбеков. Мен билбейт экенмин кандай участвовать кылышты. Талант Акималиев, ассаламу алейкум. Талайкул Садамбеков, Мусаев, саламу алейкум. Мына азыр уже 46 киши кирди эфирге. Урмат Сулайманов. О, салам алейкум, Урмат. Пропал что-то. Салам алейкум. Данияр Кулуев, салам алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Эми эфирди баштасак болот. Азыр уже 54 киши эфирде экен. Вот, чоң рахмат бөлүшүп койгонуңуздарга. Ушул эфирди баштаячак болот окшойт. Сезбек Момонов, салам алейкум. О, Курманбек, салам алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Аман эсенсиңерби баарыңар? Урматтуу достор, Талант, салам алейкум. Урматтуу достор, ушу кечки эфирди именно 5-күнү кылайын деп атам, жума күнү. Анткенден бул жумада, мындайча айтканда, бул жумада өтө көп окуялар болду. Ошо окуялардын баарын таңкы эфирде мен айтчу элем, что астыда мындай депутаттар болот. Ошол дагы көрөбүз, бул жума кызыктуу болот. Действительно, бул жума реально эле Эрнест Субанов, кандайсың, жакшысыңбы иним? Бул жума действительно абдан эле мындай эме жума болду, кызык жума болду. Бирок эфирдин эмеси жуманын болгон окуялары менен айтып, анан ата иним боюнча айтат элем. Эми баштап кетсек, кечеки окуя. Кечеки окуя боюнча кече депутаттар көбүнчөсү айтып кетти, что көп депутаттар айтты. Өңгөчөсү Адахан Кимсанбаевич дагы айтып кетти. Бир жакшы нерсени айтып кетти да. Тиякта регламент боюнча, мыйзам боюнча, ошол жакта регламент боюнча Генеральный прокуратуранын дагы эмеси керек, заключениясы керек деген эмесе. Бирок ошону карабастан, анан кийин 3 чтенияда где-то жаңы күн ичинде эле ошонун баарын өткөзүп салды. Бирок азыр мен анга туурабы же туура эмеспи деген баа бербейм. Мен оюмча, мен жеке пикирим боюнча, мен ойлойм, что Кемпирабад кеткени бул туура эмес болду. Ким кандай айтпасын, мен ал боюнча айтып кетет элем, что Кемпирабад боюнча туура эмес. Бул бирок мен өзүмдүн пикирим, оюм. Мындай азыр мындай айтса болот да, азыр бул туурабы же туура эмес болдубу, Кыргызстанга пайда болду же пайда болгон эмес деген, муну деген тарых астыда белгилеп кетет. Мунун баардыгын белгилеп кетет. Анан ошондо ким туура кылган же ким туура эмес кылган, ошондо да ошол бааны тарых айтат. Бирок өкүнүчтүүсү бул абдан эле өкүнүчтүүсү, бул эси кийин тарых
астыда жылдар бар, көп жылдар бар. Ошондо тарых өзүнүн баасын берип, ошол баасынан айтса, бул туура эмес болгон десе, аттиң айдап туруп эле биз олтуруп калабыз. Анткени уже Кемпирабад кетти. Мына бүгүн уже кетти. Ошон үчүн муну деген азыр эми туура эмес же туура деп туруп азыр биз уже далилдей албайбыз. 3 окуудан өттү. Жогорку кеңеш мындайча айтканда өткөздү. Жогорку кеңеште көп депутаттарды тааныйм, жакшы тааныйм. Көп депутаттардын айтат элем, силерде дух жок экен да, көп депутаттар. Силерде дух жок экен. Эми духуңар жок болсо эмне кылалы? Эми бул элдин тагдыры. Анткени ушул эле депутаттар да ошо 1000 сомго сатылып, теткиндей духу жок, руху жок депутаттар келди. Чоң бааны айтып кетсе болот, ушу 19 депутатка абдан рахматымды айтып келгим келет. Анткени булар өзүнүн патриоттук сезимин көрсөтүштү. Ошолорго өзгөчө рахмат айткым келет. Ошон үчүн могу жерден азыр туурабы Кемпирабад кетти же туура эмес кеттиби деген болор иш болду. Муну бийлик мындай эле алып туруп эле түртүп эле тыгып таштады. Ратификациядан өттү. Өзбек туугандар кол чапты. Алардын да мажлиси же эмеси макулдугун берди. Ошону менен бул иш болуп кете турган нерсе болду. Эми кийин тагдыр өзү чечкенде ким күнөөлүү же ким күнөөлүү эмес, кийин тагдыр чечет. Бирок ошол тарых чечкенде ошол жерде күнөөлүү кишилерде мен алардын кийинкисине өтө эле айта албайм. Санжар, сен мындай да иним, туура эме мен жакшыраак уксаң иним, мен деген айтып атам, ал менин оюм, Кемпирабад туура эмес кетти. А бүгүн айтып атам, уже кетти деп атам. Раз кеткен соң муну тарых берет деп атам. Уксаң укам. Ошон үчүн эми биякта кийин тарых чечкенде ошондо Кемпирабадты туура берилгенби, туура эмес берилгенби деп туруп, анан ошол жерге кол коюп же ошол жерде колун көтөргөн депутаттар баары тең туура эмес болуп калса, баары тең реалдуу түрдө абдан катуу жоопко тартылат да, өтө катуу жоопко тартылат. Анткени бул реалдуу түрдө жоопко тартылчу нерсе. Балким туура болуп калса, анда эмесе буну менен тарых айтат. Ошондо бул туура болуптур десе, анда дагы балкимдир туура эмес кылгандар алар жоопко тартылат. Ошон үчүн кандай болбосо дагы ушуну менен Кемпирабадтын мындайча айтканда боосу бекилди, иши жабылды, бийлик мындайча айтканда нагыла тыгып туруп өткөзүп кетти. 70 депутатыбыз колдоп берди. Эми колдоп бергенин эмне кылалы? Эми колубузда күчүбүз жок, алыбыз жок, ушинтип эле айтатыбыз. Эми ошону менен тынчтык калгуу Канат Исаев менен сенин духуң барбы? Укам, духум бар еще как. Миң менен кара жерге кирер дегендей. Керек болсо духум нормально эле келчи, духумду көрсөтүп берейин. Щегол, блин. Фейк тролль, блин. Эмне сөгүнсө болот экен да, кече деген тияктан сөгүнүп коюшпады. Мен деле сөгүнүп коеюн. Эмне болмок эле. Ошон үчүн кандай болбосо дагы ошондой нерсе болор иш болду. Болор иш болгондон кийин эми аны көрөбүз, кандай болот. Бирок мен бөлөктү айткым келет. Мына бүгүн Кемпирабад тематикасы жабылды. Кемпирабад тематикасы жабылган соң бир нерсеге эле токтолуп кетет элем. Эми Кемпирабад тематикасы бүттү. Эми бүткөн соң 22 кишини кое бербейсиңер. Суранычы да.
Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, министр внутренних дел Улан, урматтуу Курманкул Токтуралиевич. Тет жерде кемпирабад боюнча кыйкырган кишилерди эми кое берсек болот го. Өттү да, силердин эмеңер өттү. Эми кое берсеңер болот. Тем более Атайды кое берип койсоңор болот, Эрланды кое берсеңер болот. Булар Атай вообще ал күнү болгон эмес. Эмне үчүн аны кармап алдыңар? Ошону дагы эле мага түшүнүксүз да. Мен даже как адвокат катары бул мыйзамсыз камалган. Атай мыйзамсыз камалды. Бирок азыр Атайды коюп койсоңор дагы, бирок бул дагы өтө көп туура эмес нерселерди алып келди болду. Туура эмес камалды, мыйзамсыз камалды. Ошон үчүн азыр ошону туура кабыл алып ишти жойсоңор, ишти прекращать этип туруп эле ошону менен токтотуш керек. Потому что Атайдын биякта күнөөсү жок. Тынчтык Калымкулов, ошондой эле айгыр экенсиң, ошондой эле кыйын экенсиң. Келип эле кезигип кетчи мага. Эмне эле мында кыйын болуп атасың баягы. Телефондун аркасына сен да жатасың. Санжарбек Тилеков, брат, Өзбекстан менен Тажикстан менен чек ара чечилсин, тынч жашайлычы. Туура, тынч жашаш керек. Өзбек туугандар менен тажик эл менен тынчтыкта эле жашаганыбыз жакшы. Бирок эми тынчтыкта жашайбыз десе эле эртеңки күнү эле баарын бере беришибиз керекпи? Муну бер, биз тынч жашайбыз десе эле бере бериш керекпи? Муну бер, биз тынч жашайлык десе бере бериш керек. Мен ошонго түшүнбөйм да. Ошон үчүн ушуну мен кайрылып кетет элем, эфир менен кайрылып кетет элем. Урматтуу биздин бийликтегилер, эми болор иш болду, кемпирабад кетти, ойлогон оюңарга жеттиңер, максатыңарга жеттиңер. Эми тетиги жерде олтурган кишилерди, ошол аялдарды, немелердин баарын, ошо фигуранттардын баарын коюп коюңуздар, сураныч. Алардын эле үй бүлөлөрү бар, бала чакалары бар. Ошон үчүн азыркы прямой эфирди именно ошону менен айтып кетет элем. Кечеки болсо, жогорку кеңеште болуп ошол жерде мындай Камчыбек Кыдыршаевич катуу сүйлөгөнүнө мен өзүмдүн да баамды берип кетем, өзүмдүн дагы ой пикиримди берем. Кече мына сөгүнгөндү да баарыбыз эле уктук. Тиякта элди монтип такалап могонткени баарын, ошонун баарын көрдүк. Бирок айтып кетет элем, Камчыбек Кыдыршаевич, бул депутат Ташиевке жарашмак. Депутат Ташиевке кечеки ушинтип жүргөнүңүз жарашат. Действительно жарашат да. Бирок бул первый вице-премьерге жарашпайт. Председатель ГКМБге бул жарашпайт. Поэтому мен ойлойм, кечеки туура эмес айтып алган сөздөрүңүз үчүн жемеден кичине кечирим сурап койсоңуз деле болот болчу. Туура эмес нерселерди жасап алдыңыз. Ошон үчүн ушуну менен дагы көп эфирде көп жүрө бербейин. Дагы 8 мүнөттүк эфир бар, саат 10-до бүтүрөм эфирди. Ошону менен дагы бир айтып кетким бар. Атайды кое бериңиздер, Эрланды кое бериңиздер. Ошол жакта 19 кармалган биздин Кыргызстандын жарандарын кое бергиле. Кемпирабад бүттү. Кемпирабад кетти. Кемпирабад боюнча жасадыңар. Максатыңарга жеттиңер. Эми буларды кое бергиле. Балдары бар, бала чакасы бар. Ошолорго жетсин. Жөн эле кармай бергенден толк жок. Санжар, эми Канат брат Нарис Калчаев өкүңөр деп Атайды жаз деп эметип туруп. Санжар, сага бир айтып кете турган нерсе, Санжар, ал андай жигиттерден эмес, бирөөнүн тилин уга тургандай. Сен Атайды өзүң жакшы билесиң, менден жакшы билесиң. Атай керек болсо бөлөктөрүн үйрөтүп коет.
Эми суроо жоопторуңарга жооп берейин. Могу жерде суроолор келип атыптыр. Мен ошолордун баарына жооп берип коеюн колуман келишинче. Бакиров боюнча эмне айта аласыз? Мен айтып атам, Бакиров боюнча кече өтө туура эмес нерсени кылып алдык. Камчек Кыдыршаевич өтө туура эмес. Ошону айттым. Дагы бир жолу кайталап коеюн, Бекжан. Бул кечеки поведение балкимдир депутат Камчек Ташиевке жарашмак. Бирок генерал Ташиевке, председатель ГКМБ, вице-премьерге мындай кечеки поведениясы жарашпайт. Ал туура эмес. Ратификация Шайлообек Базарбаевич, ратификация мыйзамдуу болду, сиз юристсиз го дейт. Жок, мыйзамдуу болгон жок. Анткени деген бунун регламентте өзүнүн кече Адахан Мадумаров айтып кетти, ошону Адахан Кимсонбаевич Мадумаров айтып кетти. Тиякта өзүнүн требованиялары бар, ошол требованияларга карабастан кече өткөзүп кетишти. Канатбек Садамбек Мусаев, Канатбек чек аралар боюнча Кыргызстан плюста же жокпу? Мен плюста деп аны айта албайм. Ассаламу алейкум. Парламент тараса кандай дейсиз? Мандат ары уят болбой эле сиздин оюңуз. Парламент тараса ошол жакта ушул депутаттар өтө эле уят болуп калат. Ушундай парламенттин кереги жок деп мен өзүм оюм. Мындай парламент колунан келбеген коркок парламент, эки стөлгө олтурган, Камчек Кыдыршаевич айтпады эле, талтайбай олтургула деген эмеде андай парламенттин кереги жок. Булар мыйзам чыгарбай эле, булар өзүлөрүнүн бизнестерин сактап калайын деп эле жалдырап калышты, коркучтук барынан. Гүлзат оны эмне секретный документ деп жатышат, сыр деле жок экен да. Гүлзат, мен деле ошону түшүнбөйм, эмне деген секретный документтер. Аны вообще түшүнбөйм да. Эрнест Субан, сабаттуулар өлкөнү тоноп кетишкен, эле сабатсыздар оңдоп баштады, сабатсыздар. Эми ким сабаттуу, ким сабатсыз, аны деген көрөбүз. Биз бүт өтүп кеткен президенттердин баарын айтып атабыз, сабатсыз президенттер деп. Эми биякты дагы көрө жатарбыз. Алардын дагы өзүнүн мөөнөтү бар, конституциялык мөөнөтү бар. Ошол конституциялык мөөнөтүнө жетсин, баарын эметкен ошондо көрөбүз. Рустамбек, рахмат. Мен Санжар, мен сага жооп бердим. Бул боюнча Кемпират боюнча туура эмес, или туура эмес деп айта албаймын деп, кайра Кемпират кетти деп, кайра туура эмес сүйлөп жатасыз. Мен сага дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Кемпират боюнча мен өзүмдүн лично оюм, что бул туура эмес, бирок уже кетти. Кече просто наглядно эле мындай тыгып эле өткөзүп салышты. Эми өткөзүп салган ратификация болгондон, кол койгондон кийин то уже все. Назад дороги нету. Макс, салам алейкум. Как дела, Макс? Саламат Мамбекова дейт. Между каждым чтением должно было пройти 10 дней, но было 5 минут между чтением. Как юрист, что можете сказать? Я считаю, что это нарушение самого регламента. Да, между каждым чтением должно пройти 10 дней. Почему? Потому что это вопрос государственной границы. К вопросам государственной границы везде надо относиться трепетно. Ну а здесь каждые 5 минут это совсем нехорошо. Байке, оценка действий депутатов перед властью. Вахтанг, салам алейкум. Ну, действие какое? Мы все прекрасно знаем, что за действие. Это не действие, это просто страх за то, что они сами могут попасть. Почему? Потому что этим самым запугали вчера депутатов. Это страх потерять какой-либо бизнес, или это страх того, что могут про них что-то написать или что-то сделать. Видите, просто фабрика троллей. Вот даже вот здесь сидит фабрика троллей, они просто троллят и сидят, и говорят, и троллят. Поэтому это немножко неправильно. И когда фабрика троллей работает, и власть верит этой фабрике троллей, то это очень печально. Сезбек могу ертең тажиктер 4 гүлдү сакташ бергиле, анан сүйлөшөбүз дебейби? Эми Кемпираттан кийин азыр биякта дагы Санжар укам айтып атат, тынч жашай эле өзбектөрдүн, тажиктердин. Эртең тажиктер келип алып туруп, давай 4 гүлдү бергин десе, суу сакташты бергин десе, коркконубуздан кайра берип салабыз. Ошол дагы күмөн жаратып атпайбы? Мына Тынчтык Алымкулов деген тарчок экен.
Рома Эргешев. Ну, сен фейксің, сен ошоны өзің жеп қалсаң, жеп қалып жүрбе. Качкын Абдыкадыр Путин тапшырма берген жок, сиз кандай ойлойсуз? Путин азыр өзүнүн башындагыларын мындай чечип алсынчы. Бизге не до нас болуп атат. Как юрист айтыңызчы, азыркы бийлик өлүм жазасын жете турган кылмыш кылып коюшту, дейт Алик Тиликматов. Любой өлүм жазасы бизде Кыргызстанда жок. Өлүм жазасы бизде пожизненное лишение свободы деген бар. Пожизненное лишение свободы бул высшая мера наказания деп коет. Именно высшая мера наказания. Высшая мера наказанияны муну только гана сот гана бере алат. Соттун чечими менен гана муну айта алсак болот. Анга чейин айтканга бир да соттон тышкары бирөөбүз да айтканга укугубуз жок. Вахтанг Калака, какова роль Конституции в сегодняшней ситуации? Давайте вот так, Вахтанг, я тебе просто так скажу. Скажу тебе так, Вахтанг. Мы, помнишь, есть такая русская поговорка: закон как дышло. Куда повернул, туда и вышло. На сегодняшний день у нас Конституция получилась как дышло, куда повернул, туда и вышло. То так вот. Уран бокко көңіл бурбаң дейді. Хорошо. Что с лицом? Поцарапался. Внук поцарапал. Рахмат, Бабахан. Рахатбек Абдылдаев. Қойчай ақылды болбой. Қойчай, мен ақылды болып қалайынчай. Сендей тупой болбой қояйынчы деп қояйынчы тогда. Сага окшогон терпила сөз жок. Любой жерине барам, уктуңбу, жеңилген үчүн көтүңөр күйүп алат. Тузун жакында туз барбы, жала дейт. Мына фейктердин, мына деңгээлдин, бийликтин деңгээли ушул. Көрдүңөр, ушинтип жазып атат. Самое первое, мен терпила болуп көргөн эмесмин. Второе, мен Чолпонтада жашап, мен мындай тоже о жизни по жизни деген нерсени билем. Билем андайды. Поэтому любой спроско келсең, ошо терпилага жооп бере аласыңбы сен? Ошону далилдеп бере аласың, бул чоң өзүңө. Поэтому сен мындай колуңан келген нерсени сүйлөчү, хорошо, укам? Атай, мына азыр Санчик сен айтып атасың, Санжар, укам. Атайга көп жолу айткам, жашсың, нерсени жаза бербе. Атай туура нерселер жазчы. Мен даже как юрист катары Атайдын жазгандарына өзүм даже мындай эме болчумун да, действительно жакшы нерселер жазчы. Атай деген жаман жазчы эмес. Атай ошону колдонуп калгыла. Туура болсо колдонуп калгыла деп айткан сөздү. Просто Атайды көрө албай коюшту. Анткени любой бийликте, кайсы президентте болбосун, кайсы бийликтегилер болбосун, акылдуу, кыйын жигиттерди жанына алып жүргөндөн коркот любой киши. Ошондон эле болуп кетишти. Атайдан просто коркуп коюшту. Туура анализ, туура айтып атасың. Атайды актап чыгарыш керек. Мухаммед Али Акынбек, канат инем сен деле Кемпирабад түшүнбөй сүйлөй бербечи, аны кесиби бар, специалисттер карады, жашоо кеткенден кийин кыйын деп. Кечиресиз, Кемпирабад жөнүндө мен жакшы эле түшүнүп атам, өтө эле жакшы түшүнөм. Мыйзамдарды да түшүнөм, кагаз окуганда да түшүнөм. Тиякта кесиби бар специалисттерди кандай жасатканын, балким алдагы кече эле депутаттарды кандай мынтип давить этип эле жасаттырды, то бул специалисттер жасап салышы мүмкүн. Канат Байке, скажите о представительстве исполнительной власти. Ну, знаете, о представительстве исполнительной власти на сегодняшний день даже говорить не хочется. Почему? Потому что, согласно данной Конституции, исполнительная власть полностью у нас закреплена практически. Ответственно за исполнительную власть у нас президент.
И на сегодняшний день лица исполнительной власти, я не вижу, чтобы они делали какую-либо нормальную работу. Мне кажется, в исполнительной ветви власти, представители исполнительной ветви власти, только Камчак Кадыршаевич работает, если вот так вот разобраться. Он всех напрягает и все. А чтобы сказать, что там этот министр что-то сделал, я просто вижу, что идет очковтирательство. Вот и все, Вахтанг. Эгер кийин убакыт өтүшү менен ушул бергениңиз мыйзамсыз болуп калган болсо, ким жооп берет? Жооп бере турган мындай да, депутаттар жооп берет. Это 100% депутаттар. Баяндамачы жооп берет и ошону кол койгон президент жооп берет. Рахатбек Абдылдаев, сен киши өлтүргөн адамды эле акча берсең, жок өлтүргөн дейсиң, адвокаттар ушуну. Сен киши өлтүрүп көрбөйсүң, ана мага кел, ана мен ошондо өзүм эмемди көрсөтөйүн, кандай кылып берем. Хорошо? Сен өлтүрбө. Сен мындай биринчи киши өлтүрүп көр, ана мага келсең, мен сага ошондо айтып берем, кандай кыйкырам. Айгүл Манапова, Кемпирабадты берилгени аябай өкүнүчтүү болду. Кийин көрөсүңөр, өзбектер эч убадага турбайт. Эми аны мен биле албайм, турабы же турбайбы. Уланбек Төрөкулов, Канат Байке, Сыймык каякта? Сыймыкты знать не знаю, знать не хочу. Эми мен буларга жооп бере албайм. Тынчтык Алымкулов, буюрса кой беребиз дейт. Кыжалат болбу, анан чогуу ээрчип жүрө бергиле, макулбу дейт. Тынчтык Алымкулов, сен кимсиң кой бергендей? Сен кимсиң кой бергендей? Анан чогуу ээрчип жүрө, еще как ээрчишем. Анткени Атай бул гениальный бала. Ошо Атайдын мээсине чейин сеники жетсинчи биринчи. Рахатбек Абдулла, сен кимсиң, тигини кой бер, муну кой бер дегендей. А сен кимсиң? Мага ушинтип суроо бергендей. Сен тупойсуң. Потому что сен дагы түшүнбөй атасың. Мен суранып атам. Мен кой бер деген жок, мен суранып атам. Нарис туура айтып атасың. Камчек Ташиев, Садыржарова, Атайды актап бошотуп койгула, суранып атат элдер. Мен да суранып атам, именно ошону суранып атам. Баарын бошотуш керек, туура айтып атасыз Алим Таштан. Бакировдун кабинетин алып коюптур деп жатат дейт. Мен деле ошону окудум, кабинетин алып атат, бирок бул дагы Атай чынында бийликти тоготпой күндө жазып туруп алды, эч кимди унчукпай койгон. Кечиресиз, бийликти тоготпой, эми бийликте деле мен дейли, сен дейли, Санчик сен дейли киши, алар кудай эмес да. Алар кудай эмес да. Алардын кемчиликтерин айтып турду Атай. Анан эми Ажону дебатка чакырды. Эми Ажону дебатка чакырат да, эми мындай үнү жетпей атса, Ажо келгенде, ой, могул документти момдой болот, карап коюңузчу деп турат деген эле сөз болмок. Рахатбек Абдуллаев, канат катын чалышсаң ушак чыгат. Энең, сен өзүңдү карап алчы. Садамбек Мусаев, Раматтылык Рысбековага адвокат болгон деген сөздөр чынбы? Чын. Не только адвокат. Мен инисимин. Мен чолпон талкмын. Жанында жүргөм. Көп жыл жүргөм. Бир суроо, брат. Кумтөр, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол жана Өзбекстан менен чек араны коркпой чечишкен там бересизби дейт. Молодец, Санчик.
Отличный вопрос бердің. Вопрос. Құмтөр бойынша бүгін эч бир ачыкталып турган документ отчет жоқ. Каяка кеткен? 19 тонна, 14 тонна. Кана? Бұл биринчи вопрос. Алганы мауып тур, алдыңар. Кана ошол акча? Кана ошол отчет? Минфин бир отчет берип атат, бизге биз деген албайбыз кыргыз алтын. Кыргыз алтын айтып атат, биз алтынды алган эмеспиз. Нацбанк айтып атат, алган эмеспиз. Кана ошол акча? Мына өзүң сурадың. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Хорошо, темир жолу. Молодец деп мен биринчилерден мен айткан. Темир жол салынып атканда молодцы деген. Бирок бүгүнкү күнү канча километр салдың да ошо темир жолдун? 1,5 километр салды, жок, бүттү. Стоп болуп калды. Кана дальше? Чегараны коркпой чечишкен там бересизби дейт. Эмнесин бермек элем? Бүгүнкү күнү ошо чегара чечилдиби да сегодняшний день? Тети чегара чечилсе момча бала өлбөйт эле да. Санчик, өзүң напросился. Өзүң напросился. Мен сен менен айтайын деген эмесмин. Өзүм мен тилимен оозуман чыгарып атасың. Осыпай, асыл, а у вас зависть. Да какая зависть? Кому завидовать? Санжар, мен сага өзүң менен оозумду тырмадым. Мен сага өзүм вопрос жоқ. Азыр мен болгонду айттым. Камайсыңар, камабайсыңар, тет жерде бирөө турат. Биз чечебиз, кое беребиз, кыжалат болбо деп. Сен дагы мындай жазып атасың. Пожалуйста. Андан уже эч ким корккон жери жок. Рахат, мен телефонум жазып алчы деги. 558 88 88 87. Келчи этем кыйын болуп эле. Келчи ушундай. Буякта жатып алып эле кыйын боло бербей. Ташиев молодец алган. Никто не спорит, Ташиев молодецпи же молодец эмеспи деп эч ким жамандап аткан жери жок. Эч ким жамандап аткан жери жок. Биз бүт эмени айтып атабыз. Реально тупой экенсиңер да. Мен могу троллдорго, фейктерге таң калам да, эртең мындай конституционный срок бүтөт. Ар бир президенттин өзүнүн мөөнөтү бар. Ошо мөөнөтү бүткөндөн кийин, президент мөөнөтү бүткөндөн кийин бөлөк президент келип калса, эртең силер эмне кыласыңар? Бөлөк хозяин табасыңар. Ушуну менен токтотоюн, ато могу жерде Рахатбек Абдылдаевден бир чуморик бар экен. Ошону айтып коеюн. Ал бийликке таянып алып кыйын болуп атат. Бийликке таянып, мен бийликтин кишисимин, мен любойуңар деп атат. Укам, это ошибочно. Бийликтен айлан, сен ичин күйгөн көрүнүп турат. Ой, ёлки-палки. Вообще кошмар. Мисалы, мен кандай болбосун, Атайга окшоп ажону дебатка чакырбайт болчумун. Ажо эмне? Мен деле Текебаев Өмүрбек Черкешевдин сот процесси болуп атканда, ошондо Атамбаев Алмаз Шарсенович сот залына свидетель катаруу мен чакыргам. Бул эмнеси бар? Эмне президент бүгүн журт атасы. Бул менде эле эки кол бар, эки кулагы бар, эки көзү бар, бир оозу бар, эки буту бар адам. Наоборот, уже дебатка барып Атай менен айтып, иним, сен туура эмес айтып атасың. Мына деп берип койсо, наоборот, плюстуу болот эле. Антип эле ошон үчүн жаман кекчилсиңер го. Кудай айтты. Бул канат экинчи Адахан өзүнүн башканы акылдуу ойлойт, сайра эле берет, колунан бок да келбейт. Сен мен жасаганымды сен жасап көрчү биринчи. Мен жасаганыма 1% жасап көрчү. Мына Санжар укам, сен ошо просто мына Нарис менен сүйлөшүп көрсөң, Наристе Құмтөр боюнча бүт документтер бар. Канаат Кемпироватты кайтарып ала турган жолдор көрө аласыңбы? Жок, уже все, бүттү. Уже болбойт жол.
Улан Джумаков, как дела? Вижу. Давно не видел, брат. Рахмат Байке, что дальше? Демократия умерла или есть шансы? Знаешь, демократия умерла, и она умерла, скорее всего, давно. Но дело в том, что Кыргызстан закрывает железный занавес. Просто железный занавес уже закрывает. Мы закрываемся, получается. Рахмат. Тоқмақ жегенсің ғой бетіңден тағаған деп. Пожалуйста, кішкенекей баланың немесі қарап көріңіз. Тоқмақ жебейле, неврем екеуміз ойнауымыз. Мен неврем бар. Мен бақыттылы адаммын сілерге қарағанда. Сөз еркіндігі шектелбеш керек, тура. Бийлик ким, атай көчүгүн тазалабасын. Шу бийликтегилер атайдын немесине сен жетсинчи биринчи. Мунарыч Сопатаев, Бөлтүк тууралуу эмне дейсиз? Бөлтүк сидит, дает показания. Но у меня принцип. Я всегда говорю о человеке все его действия до того момента, пока он не попадет за решетку. Или же не будет отвечать перед следственным. Как он начинает отвечать перед следственными органами, я перестаю говорить об этих людях. Потому что этим должны заниматься следственные органы, а не я. Ибрагим Хавазов. Канатова, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, Ибрагим, как ты? Как думаете, таджикам смогут до Нового года на самом деле решить вопросы границ? Ну, я думаю, надеюсь на это, что все-таки решат вопрос мирным путем. И мы должны все об этом думать и просить у Всевышнего, чтобы все решилось красиво. Чегара боюнча дагы жетилбеген нерселер чыгып калышы мүмкүнбү? Мен башынан эле айтчумун, баарыбыз эле айтчубуз, ошо протоколдорду ачыктап эле бүт документтерди элдин астына көрөсө, ошондо көп момундай ыз чуулар болмок эмес да. Реальностун айтыш керек. Чоң газатты качан баштайсыңар? Чоң газатты баштабайбыз. Мен баштабайм. Мир, тынчтык, только тынчтык жолу менен. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол боюнча атайын азыр жол картасы каралып жатат. Эмки жылы башталат. Буюрса, башталса, коп майлы дейбиз. Спасибо, Монарыч. Эмилбек Еврен, дакансылар көлдүк экенин сизге кандай акыбалда билебиз дейт. Туура эмес айтып атасыңар. Баары көлдүк эмес. Көлдүк деп жазып атат да, фейк троллдор да в основном. Дакансалар деп туруп, дакансаларга мен эч качан эмесим жок. Азыр Садыр Нуркожоевичто даканса деп жүргөн, бул башынан бери жанында жүргөн жигиттер бар, балдар бар. Баарында көбү жакшы балдар. Ну, булардын өзүлөр ошол Садырга ишенет, Камчыга ишенет, Камчы Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке ишенет. Поэтому алардын балдары, алар менен чогуу мындай жүргөн. Эми алар Садыр Нуркожоевичти же Камчы Кыдыршаевич защита кылса, бул туура нерсе. Өзүнүн мындайча айтканда байкесинби, шефимби эметкен, бул туура нерсе да. Мына Санжар деп, мен Санжарды билем жакшы. Булар Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевич жанында көптөн бери. Ошон үчүн булар диалог түзгөнгө нормально түзүп атабыз. Элдин баарын до конца деген сөзү, до конца. Ошо до концаларды итакмагын чарган фейк мен троллдор. Фейк мен троллдор. Ошолор өлтүрүп атат да, до концалардын атын ошо до конца өлтүрүп аткан ошо фейк мен троллдор. Ошолор кожоюндар. Карап көрсөңүздөр, азыр могу жерде жазгандарын, ошо эмелер просто эле карап көрүлөчү. Бир сүрөтү бар, анын жакында ачылган аккаунт болду. Мындай жок.
Алар мындай боксуң, тынтсың, мынтсың дегенден башка бок да билбейт. Именно ошолор, ошо фейк троллдор доконцаларды доконца өлтүрүп атат да. А так Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичтин жанында жүргөн өзүнүн жан жөкөрлөрү, балдары бар. Алар үчүн болушса мен эч эме капачылыгым жок. Менин деле жанымда балдарым көп. Менин жанымда да өзүм балдарым, өзүм учениктерим, өзүм мындай менен чогуу идеялаш балдар бар. Ошолор мен жанымда жүрсө, алар жанымда жүрсө, алар деле мен үчүн күйөт да, к примеру. Так и алар күйөт. Поэтому алар до конца деп ошолор да айтышат. А азыркы фейк троллдор могу жерде кыйкырып көкүрүп боксун тынтырып, булар ошо до концалардын до концасын өлтүрүп атат да. Илгиз Турдукулов. Ну, сөздөр көп. Оппозиция келсе Кыргызстандын жашоосу Рысбек кандайсың? Жашоосу оңолуп кетеби Канат аба, кандай гарант бар дейт. Оппозиция деген нерсе керек жок. Бүгүн туура жасаган, орусчасынан, кто правильный путь выберет, правильный путь развития дегенди алса, тогда ошондо Кыргызстанда жашоосу оңолот. Оппозиция келеби, позициясы келеби, анын баарын көрдүк го. Просто азыркы бийликтин мына азыр жүзүн баарыбыз көрүп атабыз да. Туура эмес жолдо болуп атат, Рысбек. Мен оппозиция келсе эле жыргап кетебиз деп айткан жерим жок. Позиция келип аткан, позиция деле жыргатып аткан жери жок. Оппозиция деле просто азыр могу жерге наоборот ушундай атайдай жигиттерди алып, ошол жерде мына научный институт стратегических исследований бар да. Канатбек Азиз деген бар. Ошол жигит мындай абдан начитанный, грамотный жигит. Ушундай жигиттерден көбүрөөк болсо, мына ошол эле Атай, ошол эле Эрлан, ошолордун баарын көбүрөөк алып алса, ошолордун жанына, ошолор менен туура багытка түшсө, таптым сөздү. Туура багытка түшсө, ошондо Кыргызстан өнүгүп кетсе болот. Туура багытка, ким внешний политика менен иштеп, бирөө внутренний политика менен иштеп, ошону менен туура багытка түшүрүш керек да. Азыркы Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөн советниктери, булар кечирип коюңуздар, булар жыргата турган адамдар эмес. Бурбас Самбек, ассаламу алейкум, привет, как дела? Канат брат Көлбаевдин кармалышына кандай балайсыз, Айбек Илепесов дейт. Камчы Көлбаев, биз бир жерденбиз. Биз бири-бирибизди абдан жакшы тааныйбыз. Бүгүнкү күнгө чейин мен силерге как юрист, адвокат катары айтып берейин. Мыйзамда мындай соттун чечиминде момунга күнөөлүү, ушул күнөөлүүгө мындай десе, мен айтат элем. Туура деп. Мыйзамы моундай преступление кыл десе, тогда туура дейт элем. Бирок бүгүнкү күнү мына айтып эле коеюн. Мен карап чыктым, баарын карап, иликтеп көрдүм. Ошол охрана, ошол оружие, ошол жакта олтурган куралдар. Ошол куралдар бүт бары охранный агентствонук экен. Бүт барына мыйзамдуу документтер бар экен. Бүт бар экен. Эч кандай Камчы Көлбаевдин эч кандай эмеси мындай бир жерде нарушение дегендери жок экен. Бир соттун чечими жок кармалсын деген. Анан ошол жакта охотто мен билишимче ошол жакта бир охот хозяйство бар. Ошол охот хозяйство барып мындай эс алып жүрүп эле жөн эле алып туруп эле ошо курал жарак деп эле эметип калганы бул туура эмес. Бирок мен билем, ошол курал жарактардын баары бүт бары мыйзамдаштырылган. Ал охранный агентствонун куралдары. Ошо Камчы Көлбаев менен ошол охранный агентствонун ортосунда договор бар. Мына менин деле жанымда охранный агентство жүрөт. Ошо охранный агентствонун возможносттору бар дегендей. Эртең Кумтөр боюнча маалымат береличи Канат аба, Санжар сурап атат. Давай берели. Ачыктайлыбы тогда? Ачыктаса ачыктайлы. Какие проблемы?
Санжарды чакыралы, Санжар жаныбызга отурсун. Санжар эртең кел иним. Сен кел, Нарис келсин, биз өзүбүздөгү могул документтерди көрсөтөлү сага. Сен тияктан да документтерди алып кел. Анан ошол жакта мындай эфирге чыгып алып, ошентип ошондо көрсөтөлү. Вообще жок, проблем жок. Санчик, мен туура эле сүйлөйм да, Кудайыма шүгүр, туура эле сүйлөйм. Вот мен лишний кетирбейм эч качан. Мен лишний кетирсем эч эле камап деле чыдамак. Мен лишний эч качан кетирбейм. Мен именно туурап сурайм. Мындай кекчил болбогула. Атай ажоону тияка чакырды деген үчүн эле эметип алган, бул туура эмес. Биз баарыбыз эле бир элбиз. Баарыбыздын конституциялык укугубуз бар. Канат өзү көлдүк, мен көлдүкмүн. Спасибо, Алишер. Ушуну мен, наверное, токтотолу, уже 10 жылга чейин дедим, 10го чейин дедим, уже 10,5 мың болуп кетти. Равшан Жээнбеков Кемпирабадты кайтарып алам деп сүйлөдү бүгүн дейт. Мырысбек, мен аны өзүм укпап турмун азыр сен сөзүңө, бирок ратификация өткөндөн кийин эч ким уже ала албайт. Муну только эл аралык соттор менен соттошуп, жылдашып соттошуп эле эметпесең, мындай эч качан ала албайт. Бирок мен уккан жокмун. Равшан деле мындай айта турган деле эмес болчу, билбейм. Санжар, зато айлыктар, пенсия, пособие көтөрүлгөнсү боюнча берилип жатат. Ал жагынан проблем жок, Санжар. Айлык только айлык менен эмес да. Айлык менен эмес. Мындай государственное правление деген бар да. Ал деген бүт рисктерди. Мынча алтын биякта алыш керек, эртең күнү мындай болуп кетсе мынча болуш керек. Бул жер мынча болуш керек деп. Жөн эле элдин баарын көбөйтөм десе эртең дефолтко алып келет андай нерсе. Бул деген закон экономики. Ал жөн эле мындай эле жөн эле көбөйтө туруп бир күнү вообще жарылып кетет дефолт болуп. Аны деген, что подкреплять үчүн алтын менен подкреплять этет. Вахтанг или Facebook кипит, давайте информацию. Борбаш Саамбек, элиңиз кийин өзгөрдү, эмне өзгөрттү сиз дейт. Саамбек, иним, мен эч качан силердин тарапта эмес элем. Мен силердин да тарапта эмесмин. Оппозициянын да тарабында эмесмин. Эч кимдин тарабында эмесмин. Мен башынан эле туура болуп атса мактаймын, туура эмес болуп атса айтамын. Туура эмес тигил бийлик кылып атса ошону айтам, баарын ошентип келатам. Эч качан башка антип мага айтпагын. Мен эч качан эч кимдин тарабына болгон эмесмин. Мен өзүм оюм бар, өзүмдүн сөзүм бар. Марат Шамданбек, эми Кудайым билет эми. Рахат, сен ошо Ташиевке Камчы Кыдыршаевичке жакшы көрүнөм деп атасың. Мен Камчы Кыдыршаевич менен лично знакоммун. Жакшы брат болот ал мага. Сен эртең ошо Камчы Кыдыршаевич мындай чыкпасаң, мен Камчы Кыдыршаевич менен таап алам сени, надо будет. Вахтанг, я надеюсь, что отложат долгий ящик. Дальше что? Где грань дозволена? А ты видишь, что существует грань, Вахтанг? Милана, Мила, 180 градусқа айланып қалыпсың Қанат Хасанбай дейді. Мақұл айланайын.
Санжар Тілек, про меня как вы думаете, брат? Санчик, у меня к тебе очень уважительные отношения. Ты же знаешь, зачем спрашиваешь? Тебе на респект КСА у меня очень уважительно. Вы строите диалог, понимаешь, Санжар? Ты вот доконцашник, да, к примеру, ты за него, ты даже не обижайся, когда я тебе говорю, ты доконцашник, не обижайся. Сен до конца тұрасың, сен башынан садырменен чол келтасың, и сен до конца тұрасың. Хотя өзің баткендік жігітсің. Бро, за что я тебя уважаю? Я тебя уважаю за то, что ты можешь строить диалог. За это я тебя уважаю. А если бы ты такой же был бы, как его здесь, тым-тем, тырып ты, Санжар, объясни вот этим фейкам и троллям и их командирам, что я-то человек непростой. Что если завтра хозяева фейки троллей, если коснется меня, я очень плохо поступлю. Ты это знаешь, Санжар. Объясни им. Я никогда не был ни Аддахан Мадумаровский, ни Тикебаевский. Нет. Я был адвокатом у Черкешта Тикебаева. С Аддахан Кимсанбаевичем меня никогда ничего не связывало. Я никогда не находился в оппозиционном блоке. Я центрист, свою центральную фигуру держу. Все, есть ошибки, я говорю про ошибки. Нет ошибок, я не говорю про ошибки. Қанат байке, барлық жерде оппозиция болуш керек байке. Тура айтып атасың, оппозиция болуш керек. Анткени оппозиция болмойын, бийлик такыр мындай өзүнүн эмесин. Поэтому айтып туруш керек. Абдан туура айттың. Мына эми туура айтып атасың Сагынбек. Бирок ошол адамдардын арасында да мындай оппозиция деген, позициянын ортосунда да центрист деген бар да. Мен больше в этой части. Эми Гүлжамал Максатовна, элдин үнүн эч ким укпай калды дейт. Эми укпай калганын көрдүк баарыбыз тең. Мен деле ошону айтып атам. Элдин Бурбашсан камчыны кой берди. Иним, ал камчы эмес. Ал сен анын бешигин терметкен эмессиң. Ал деген камчыбаң. Кой берди, о билем анын баарын. Садан Нуркожоев туура таза иштеп жатат, колдойлу, тарых көргөзүп турат дейт. Респект. Эми Садан Нуркожоевич туура иштеп атабы, же туура эмес иштеп атабы деп мен айтпаймын. Жакшы иштерди кылса мен мактаймын. Жаман же туура эмес кылып атса мен айтам. Билесиң менин позициям, респект. Билесиң менин позициям. Ошондой эми мындан ары Ташкенттен коркпай да тургандар айта албай калышкан адвокат катары карайсыз. Бул өтө туура эмес, коркутпаш керек, эл коркпойт, кыргыз эли мындайдан коркпойт. Асыл, Хасан, сен провокатор болгон жарашпайт, аларга адвокат болбой эле койчу, аттуу сен күчтүү адвокатсың. Рахмат Асыл, эми туура айтып атасың. Мен Хасан эмесмин, менин атым Канат, мен кыргызмын, мен сарт калмак урусунанмын, Тагай бийдин тукумумун. Мен провокатор эмесмин, мен как есть айтамын. Мен эч кимге адвокат болгон жокмун. Мен атай мен өзүмдүн мындай чыккан иним, жакын иним. Мен болсам Атайга, Эрланга болсам, ал да мен иним, Али да мен иним. Вот, Болот Утуров, вы очень хорошую вещь задали вопрос. Канат, как вы оцените массовые нарушения законов судей местных судов при вынесении незаконных решений активистам? Вы знаете, если бы у нас было верховенство права, то эти судьи понесли бы уголовную ответственность за незаконно вынесенные решения. Те решения, которые выносят судьи, этому исторически будет этому донаться. И это будет предметом очень больших разборок. Все, теперь тут уже мне многие говорят, бүтүргүлө, кухня башталдыңбы дейт. Жок, мен кухня керек жок мага. Жакшы алыңыздар, аман туруңуздар, барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Жакшылыктарыңыздар, түнүңөр бейпил болсун.